Экспромт же кыргызча айтканда даярдыксыз шыр жооп берүү. Мындай сапат Адыхан Мадумаровго тиешелүү. Ал маекке эч качан алдын ала даярданбайт. Журналисттер болсо тескерисинче тыкыр даярданып келишет. Бирок аңгеме демейдегидей эле анын көз караштары, жоруктары жана айткан сөздөрү туурасындагы ушак айыңдардын тегерегинде жүрөт. Анын айткандарын цитаталарга бөлүп, ооздон оозго айтышат. Аны колдогондор да, аны менен көрүшкүсү келгендер да көп. Айтор Адыхан Мадумаров эч кимди кайдыгер калтырбайт. Адамга начар сүйлөгөнүнөн башкасынын баарын кечиришет. Уинстон Черчилль. Азыр мен сүйлөгөн сөзүмдү көп айтат да, ой, кийин көрөсүздөр. Аттың ошол туура мезгил болгон экен деген сыяктуу иштер болот. Эмне дейбиз, заман ушундай, жашоонун мыйзамдары ушундай болсо керек. Өкүнүп мен башка жерге кетип кала албайсың, чындыгында ушундай. Реформа эфирге түз эфирди алып келди. Эч кимге белгисиз, жаш бирок кайраты ашып ташып турган Адыхан Мадумаров алгачкы жолу мамлекеттик каналдын чыгармачыл курамынын кыска жыйынына катышып отурат. Ошондо 20дан ашып ашпаган курагы болсо керек. Анын алдындагы журналисттик ишинде чыгармачыл ийгиликтер күтүп турат. Ал эртең мененки Кутман таң программасы, Бишкек Алматы теле көпүрөсү долбоорлорунун алгачкы автору жана алып баруучусу болуп калды. Түз эфирде эч бир даярданбай туруп, импровизация жасоо ар кимдин эле колунан келе бербеген иш. Өзүн кадрда кармаганым жана түшүнүктүү сүйлөгөнү жагынан суктанса гана боло турган. Мадумаров жашоодогу өз жолун тапкандай сезилген ошондо. Бирок көрсөт теледеги иши анын чоң саясатта аттанган жолундагы тепкич гана болуп берген окшобойбу. Адыхан эмнеси менен айырмаланды? Бул баягы сыртта Россияда окуп жүрүп, мындай дүйнө таанымы бир аз башкачараак экен. Бияктагыдай эмес. Интеллектуалдык көрөнгөсү тереңирээк экен. Анан мындай кыргызча жакшы сүйлөп, жакшы оюн түшүндүрөт экен да. Эми ал кез азыр аябай таң каларлыктай угулар, ал кезде кыргыз тилин жакшы сүйлөгөн бул аябай мындай жакшы көрүнүш болчу. Бул жакшы белги болду, себеби баардыгы тең орус тилинде сүйлөшчү же орус тилин аралаштырып сүйлөшчү. Анан ошон үчүн Адыхан жаштар арасында, жаштар редакциясына келип эле өз алдынча көрсөтүүлөрдү даярдап кетти. Адегенде сени байкашпайт. Анан сага күлүшөт. Кийинчерээк сени менен күрөшө башташат. Ушинтип отуруп жеңишке жетесиң. Махатма Ганди. Биз өз киндигибизди өзүбүз кесип, өз түндүгүбүздү өзүбүз көтөргөн эл болмоюнча, бизге башкалар ушу кыргыз гүлдөп кетсин деп 100% тилектеш болуп кетет деген ойдон алысмын. Адыхан Мадумаров, Жогорку Кеңеш, 1995 жыл. Улуу муундагы адамдар буга мыйыгынан күлүшкөн эле ошондо. Адам кантип өз киндигин өзү кессин деп айран таң калышкан. Бирок айтылган кептин тереңдигин аз эле адамдар түшүнүп, маанисине жетишкен. Кийинчерээк бул элдик накыл кепке айланып кетти. Бул түшүнүк эми көп учурда америкалыктардын Make Self-Man же болбосо өз тагдырын өзү жасаган адам деген таанымал кеби менен бир мааниде колдонула баштады. Кайдан чыккан сөз? Бул эмне деген жигит деп ошондой айтышкан. Бул кандай туулагалы эле өзүнүн киндигин кескен деп. Ошондой айтышкан, бирок кийин түшүнгөндөн кийин ушуга мындайча айтканда тан берип, анан экинин бир азыр ушул сөздү колдонуп атпайбы. Анан өз түндүгүн өзү көтөргөн, өз киндигин өзү кескен эл болду деп. Экинчиден ар бир мамлекет менен ким болсо ошол болсун тең ата сүйлөшөбүз дегенде, бул тең ата деген кайдан чыккан сөз деп дагы мени көп сын пикирге алышкан. Бирок эми азыр экинин бири тең ата сүйлөшөбүз дейт. Мындайча сөздүн автору болобу, бир идеянын автору болобу, дайым токмок жей берет да. Анын пайдасы менен баары колдоно берет, бирок кезинде түшүнбөстүктөн ал токмок жей берет. Бара-бара жаш саясатчынын таанымал боло баштаганы бийликтин адегенде итиркейин келтирсе, кийинчерээк жоочунта баштады. Экинчи чакырылыштагы парламентке Адыхан Мадумаров Акаев режиминин эң айбаттуу оппоненттеринин бири катары кирди. Анан ошондон баштап, анан Мадумаров жөнүндөгү ар түрдүү баягы компрометирующий материалдар газеталарга жазыла баштады. Ал кошумча имидж гана берди Адыханга. Жоогазын ыңкылабы көптөгөн саясатчыларга өзүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берди. Алардын катарында Адыхан Мадумаров да бар эле. Ал министрлер кабинетинин курамында вице-премьердин милдетин аткаруучу катары кирди. Аталган кызматта көпкө иштебесе да, бир нече маанилүү долбоорлорду демилгелеп, турмушка ашырууга жетишти. Мисалы, башталгыч класстардын окуучуларын акысыз тамак менен камсыз кылуу Мадумаровдун демилгеси болгон. Муну азыр көптөр биле беришпейт.
Ошондо көп сын көз менен карап турган болсо керек, Мадумаров ар дайым ушул социалдык саясатты сындап эле турчу, эч нерсе жакшы эмес. Анан эми вице-премьер болду, көрөлү деп. Мен сыймыктанам, ошол кыска мезгилдин ичинде баягы 1-класстан 4-класска чейинки мектеп окуучуларына бекер тамак берүүнү, төрөт үйлөрүн бекер, бала төрөлгөндөн 5 жашка чейинки ар кандай эмдөөлөрдү мамлекеттин эсебинен, анан мектепке ата-энесинен акча жыйноону токтотуп, пенсиялардын бүт баарын жана күрүч менен, чай менен, май менен, өтүк менен берип калганын баарын токтотуп, акчалай түрдө өтүп, ошого жетишип калдык. Мен сыймыктанам. Ошондо бийлик Адахан Мадумаров тарабынан атаандаштыкты сездим. Өкмөттүн башка мүчөлөрүнө караганда анын иши алда канча үзүрлүү элем. Бирок ага өкмөттүн мүчөсү катары оюндагыларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Идеялар бул таланттуунун колуна тийгенде гана пайыз алып келүүчү капиталдар. Антуан де Ривароль. Ага жооткондой тейде мамлекеттик катчынын орду сунушталган. Бул жерде да ал өзүн көрсөтө алды. Анын Ысык көл кинофестивалы, Соңкөлдө өткөрүлгөн эл аралык фольклордук фестиваль, шкууга кирген өлкөлөрдүн жаштары арасындагы оюндар сыяктуу демилгелери Кыргызстанга маданияттын, искусствонун жана элдик чыгармачылыктын өзгөчөлөнгөн борбору, имиджин ыйгарышкан. Өлкө эл аралык ЖМКлардын көңүл буруусуна арзган. Дүйнөлүк деңгээлдеги жылдыздар биринин артынан бири Кыргызстанга келе баштаган. Жагдайлар өзгөрө берет. Принциптер болсо эч качан өзгөрбөйт. Анре де Бальзак. Чөнтөк парламенти деген учкул сөздүн автору президенттик Ак жол партиясы басымдуу мандатка ээ болгон жогорку кеңешке өзү төрага болуп калды. Бирок ал ак жолчулардын катарында болгону жарым жыл гана кармалды. Мадумаровдун темирдей тартипти жактырганы партиялаштары тарабынан да нааразычылык жаратты. Айрымдарга анын сээрге сая сүйлөгөнү жакпаса, башкаларга анын баш ийбеген өктөмдүгү жаккан жок. Оппоненттери тарабынан катуу сынга алынып, жектөөгө кабылса да, ал кандай болсо да ошол бойдон калды. Түшкө чейин бирди. Түштөн кийин экинчини айткан президенттин келечеги болбойт. Тарыхта ушундай болчу эле. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Жогорку кеңеш май 2008 жыл. Адахан менен бир келишип, содалашып, бир нерсе жасайм деген өзү болбогон эле нерсе. Экинчи бийлик ушундай ыкмаларды колдонобуз деди. Ал тургай ушул түштүк инструментин колдонобуз деп да ойлонушту. Адаханда андай жок болчу. Адаханда андай түндүк түштүк маселеси, жетиге боор тарта коем, же буга боор тарта коем деген нерсе жок болчу. Ошондуктан ал мындай ошол содалашууларга, баш ийүүчүлүккө, мындай бир өзүнчө чогулуп турган кутумчулукка бармак эмес. Ал ошон үчүн дайыма баягы эмеде в поледе один воин болуп калатты да. Чуулгандуу отставкадан соң журналисттерди эми ал оппозицияга кете бекен деген суроо кызыктырган эле. Ага жоопта так кесе айтылды. Жок, кетпейм. Сиз кызматыңызды таштап кеткен күндөн бери эмне өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Дүйнө ошол бойдон турат. Мен ар кандай жагдайларга карата баткы болуп, көз караштарын же баалуулуктарын өзгөртүп турган адамдарга түшүнбөйм. Сиз эми оппозициянын катарына кошуласызбы? Жок, мен бул жашоодо өзүм оппозициядамын. Жүрөгүм менен акыл эсимдин ортосундагы кармаш дайыма жүрүп турат. Жогорудагы маектен 1,5 айдан кийин Мадумаровду коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына дайындашат. 1 жылдан кийин Бакиев өзүнүн жарлыгы менен аны аталган кызматтан бошоткон. Апрель окуялары келгенде ал жумушсуз жүргөнү менен мурдагыдай эле күчтүү саясий фигуралардын бири эле. Адахан абдан даңазалуу, анан өтө кооз, элди өзүнө тартып сүйлөгөн саясатчы. Ал парламентке менимче 1995 жылы келди. Ким Кыргызстан үчүн эмнелерсе деген сөз болгондо Мадумаров сыяктуу адам жок. Адахан саясатчылардын классикалык түрүнө кирет. Азыр бизде эл эмне дейт деген түшүнүк жок. Ал эми Мадумаров уят, иман дегенди билген жандардан. Анын эң чоң максаты биздин элди бириктирүү. Болот Шамшиев, кыргыз эл артисти. Мен сиз туурасында жалааларды ушунчалык көп уктум дейсиз, эми менде сиздин мыкты адам экениңизге түк шек калган жок. Оскар Уайлд. 2010 жылдагы парламенттик шайлоого Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери катары аттанды.
Бирок партияны акыркы учурда жогорку кеңешке өткөрбөй коюшту. Жизнь на этом не заканчивается, политическая борьба будет продолжаться. Бир жылдан кийин президенттик шайлоодо да Адахан Мадумаров башкы талапкерлердин бири болду. Ага арата болгон ыкманын баарын, анын ичинде ашынган көз сүртүүнү да колдонушту. Акылга сыйбаган калп менен бурмалоодон да жийиркенишкен жок. Азыркы саясатчылардан мурдагы бийлик менен байланыш түзбөгөндөрү дээрлик жок болсо да, Мадумаровду Бакиевдик режимдин символуна да айландырышты. Качып кеткен президенттин тушунда министр, депутат жана жогорку кызматта жүргөндөр ошол эле парламентте отурушту. Айтор Мадумаровду туш тараптан кысмакка алышты. Ошол апрелге алып келе турган ошондой өнүгүү болуп атканын сиз билдиңиз беле? Siz 2010 жылдагы 2 февралда чыккан Азаттык радиосуна берген интервьюмду гезитке басып чыккан, ошону карасаңыз, ошондо эле эскерткем. 3 ай башта. Адахан Мадумаровду каралай турган илинчек табышпай, акыры жала жапканга өтүштү. Ага эң эле ойдо жок, болбогон сөздөрдү айтты деп таңуулашты. Ал түндүктүктөрдү кол араба тартканга мажбурлап, Сарижан Шариповду маймылга теңеген экен. Бардык революционерлерди болсо, мародёрлордун катарына кошкон эмиш. Бирок Мадумаровду жакшы билген адамдар ага ак жеринен жала жабылып атышканын, анткени андан сестене тургандарын түшүнүп турушту. Өз учурунда биздин жердешибиз Сарижан Шарипов космоско учканда кайсы бир гезитке комментарий берип, үйрөтүп койсо маймыл деле космоско учат деп айткан элеңиз да. Siz уктуңуз беле ошол Биз сөздү? ошол укканбыз, окуганбыз. Окудуңуз. Мындай кылалы, Кубат. Окуганбыз. Ошондой деп айттыңыз. Окуганбыз. Окуганда ким жазат аны? Журналисттер жасап. Эмне үчүн Сиз жазат да ошону? журналистсиз. Жок, эмне үчүн жазат ошону? Мен аны билбейм, аны тештире албайм. Билесиз, жакшы билесиз эмне үчүн ошону. Мен аны тештире албайм. Мекенинде унут калган Мадумаров чет мамлекеттерге керек болуп чыкты. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн президенттери аны түрк тилдүүлөрдүн уюмунун башкы катчысынын орун басарлыгына шайлашты. Кыргызстан мында да утушка ээ болду. Кыргыз жеринде алгачкы жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүнү демилгелегенде Адахан Мадумаров болду. Бул иш-чара кыязы биздин акыркы жылдардагы бирден бир маанилүү жетишкендигибиз болуп калды окшойт. Эгер ал оюндар өтпөй калса, Адахан Ким Самаевдин абырою кетип, эч ким аны менен эсептешмек эмес. Ал оюнду өткөрүү Адахан Ким Самаевдин бирден бир тилеги эле. Калк айтса, калп айтпайт китебинен үзүндү. Кошомат досту көбөйтсө, чындык жек көргөндөрдү арттырат. Теренци. Башкалар айтууга даабаган нерселер жөнүндө ачык айткан саясатчы өзүндө көптөгөн душмандарды жана жек көргөндөрдү арттырды. Бирок бул аны токтото албайт. Ал адеп ахлактын кемип баратканын, тартип менен иреттүүлүктүн жоктугун сая көрсөтүп ачык айтып келет. Анын айткандары кээде ачуу жана шишке сайгандай. Бирок мунун баары элим үчүн, жерим үчүн деп жүргөн баары калп. Бул жерде 50% амбиция бар. Мана ушундай деп атасыңарбы, мен башкачарагын көрсөтөм. Мен ушуга жетише алам. Мен ушуну далилдейм деген ичиңден тыным бербей жүргөн бир жакшы сөздүн маанисинде амбиция бар. Анан ушу элиңди, жериңди ушунчалык сүйөсүң да, баягы нанын жумшак жерин, чайдын жылы ысык жерин тандап кетсе кете бересиң, өзүң оокатың кете берет, боло берет. Анан бир келген өмүрдө коем, өзүм үчүн да жашайын деп туруп эле кол силтеп кетсең оокатың өтө берет. Бирок балдарым, неберелерим башка мамлекеттердин алдында кийин кандай мамлекетте калат? Мына ушул тынчтык бербейт. Өзүңдүн оокатың кетет, өтө берет. Бирок балдарың кандай мамлекетте калат? Мына кошуна мамлекеттердин алдында биз ошолордун колун карап калабызбы? Биз көз каранды болуп калбайбызбы? Биз өзүбүзгө өзүбүз ээ болгон бакубат мамлекет болобузбу, болбойбузбу деп кээ бир учурда чыдабай кеткенди атаңдан көрө деп анан кайрадан аттанасың да.